кечирип коесуз, мен дагы экинчи жолу жазып койдум. Себеби бул жерде ойлор пайда болуп калды. Эмил Токтокунович, бир идея бар да. Бул мыйзам долбоордун максаты туура жазсын деп ошон үчүн чыгаратасыңар, туурабы? Жарнактарды. Ооба, туура. Ошон үчүн мындай жөнүндө сразу айып пулду салбай эле мүмкүн алдын ала иштесек, мисалы, бузуулар болуп калды. Биринчи предупреждение берип, экинчи аны предупреждение аткарбаса, ошондо эле айып пулду салсак, кандай дейсиз? Бул туура эле болот го. Эми действительно мектепте жакшы окуп албаса, туура эмес жазып койсо, ошон үчүн сразу 1000 сомду төлөгөнгө менин оюмча бул туура эмес да. Кандай дейсиз? Анан бир топ талаш тартыштар бар да, мисалы ошол эле. Мен бир мисалын келтирип кетсем, Алы Азимович жакшы мисалына Жалал-Абад боюнча айтты. А мен ысык көл боюнча. Кыргызча мисалы ысык тире кул. Мягкий знак жок, бир эс менен. Орусча ысык тире кул. Точнее, кыргызча ысык көл деп. Вот ошол жерде, мисалы орусча жазып койсо, бирөө жергиликтүү органдан келип, жок, туура эмес, ысык көлдү жазып койдуң, давай мына кыргызча жазып кой деп, бир топ талаш тартыштар болуш мүмкүн да. Ошондуктан кандай дейсиз? Мүмкүн биринчи предупреждение болсун, а экинчи, ладно, анан там укпаса штрафты салыңыз. Дастан Далабаевич, биз ушундай эле жазганбыз, биринчи эскертүү болот. 1 ай. Эскертет биринчи. Эгерде оңдо болсо, анан кийин айып пул салынат. Туура эле, потому что мы ушундай жазганбыз. Баары эле баса калбайт. Мыйзам туура жазганга биз окута албайбыз да жарандарды. Ооба. Биринчи эскертет. Экинчи суроңуз боюнча, эми адистер өздөрү жооп берет. Адистер биз айтып атпайбызбы, комиссия түзүлөт деп. Комиссияга тил боюнча адистер кирет. Алар өздөрү тактап чыгыш керек. Биз туура жазыш керек өзүбүз дагы. Кандай туура жазылат? Адайы тилде ысык көл дейбизби, туура жазып, алар өздөрүнүн баасын берет. Алар кандай эсе биз ошого үйрөнүш керек. Бизде бир проблема бар да, мисалы Россияда атайын институт русского языка бар. Алар айтышат да, мисалы парашют кандай жазыш керек. Бизде мамлекеттик тил комиссия бар, ал кыргызча кандай жазыш керек айтып коет да. А орусча ким бизде айтат? Ушундай дагы проблема бар да. Тил комиссиясынын президенти жооп берип койсоңуз ушул боюнча. Абдан туура белгилеп жатасыз. Ушу жер суу аттарынын аталышында, орусча, кыргызча жазылышында көптөгөн проблемалар бар. Ушул маселени биз күн тартибине коюп, бирдей эле иштирүү аракетин көрүп атайын, комиссия түздүк. Кудай буйрса, бирдей эле иштирүүгө барабыз. Бул процессте жүрүп атат. Абдан туура маселени көтөрдүңүз. Анда вот сизге суроону бере алайымчы? Тапочканы кандай кыргызча айтса болот, айтсаңызчы? Кайталап койсоңуз укпай калдым. Тапочка сөз, тапочканы кандай которсо болот кыргызча? Тапочка. Мунун кыргызча так аталышын аныкташ словарлардан карап көрөлү. 10 секунд. Дастан Далабаев. Мына просто көрөт атасыз го, жөнөкөй сөздү сиз дагы кичине кыйналып атасыз да. Вот ушундай болушу мүмкүн да проблемалар.